Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу теле көрүүчүлөр жана студиянын коноктору коомдук биринчи каналдын түз эфиринде атайын чыгарылышты назарыңыздарга сунуштайбыз. Бүгүнкү программанын аталышы саясаттагы жана жашоодогу калп менен чындык. Здравствуйте. Правда и ложь. В жизни мы с ней сталкиваемся постоянно. Почему нам, людям, крайне важно говорить правду и чтобы люди с нами были честны? Почему считается, что честность и искренность – самые важные качества не только обычного человека, но и политика? Хотя считается, что политика построена на лжи. Айда, сиз бүгүнкү программаны абдан мындай олуттуу мааниде, мазмунда баштап атасыз. Албетте, биз сизди жогорку кеңештин депутаты катары тааныйбыз. Бирок ошентсе дагы азыр башында саясаттан бир аз алыстап, чыныгы жашоодо калп менен чындыкка туш болгон окуялар менен баштап алсак дейбиз. Расул, хорошо, я вас поняла. Просто я давно не вела прямые эфиры и подумала, что это парламентская трибуна. Анда биз алгачкы эле суроону узата берсек, бүгүнкү студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Анарбек Ибраев мырза отурат. Бир кол чаап койсоңуздар, келиңиздер. Анарбек агай, мына чыныгы чыгармачыл адамдар, артисттер сахнада кандай калп нерселерге туш болушат? Калп нерсеге бар үрделе туш келет экенбиз. Анан өмүр бою жалаң чындык менен жүрөбүз десек, калп кайра калп болуп калат да. Ошон үчүн Кыргызда сөз бар эмеспи, калпчынын казаны кайнабайт деп. Казанды кайнатыш үчүн таланттуу бир жашынакай баланы тарбиялап атсак, ошол келечегине мындай ишеничи анчалык болбой турса, калп айтып ошого ишендирүүгө туура келет. Себеби бул жакшы ниет менен, жакшы мунун келечегине бир шарт түзүп берейин деп туруп, көзүң жетпесе дагы калп айтасың да сенден сөз чыгат. Сенден аракет кылсаң, сенден керек болсо учурунда народный артист чыгышы мүмкүн деп туруп, өзүнө ишендирсең, ал бала болобу же кыз бала болобу чыгылып, бул айткан сөз ал үчүн жакшы бир мындай чыгармачылык эргүү берет дагы. Ошонун өзүнө кадимкидей ишенип, бир мындай жакшынакай андан аркы чыгармачылык аралашып, камыр-жумур болуп кеткенге жардам берген калптын учурун көп эле кездештирем. Бул калптын пайда жагы болуп атат. Бирок ошентсе дагы мына сиздер чыгармачыл адамдар, маданиятты даңктаган, өнөрдү барктаган инсандар катары тааныйбыз да. Бүгүнкү күндө көпчүлүгү концерттерге билет алганда чыныгы мындай бир фонограммасыз концерттерге күбө болгусу келет. Бирок айрым учурда артисттердин фонограмма менен дагы ырдаганы бул көрөрмандарды сыйлабастыкка жатат да. Эң туура, бул баягы биз ушу менен күрөшүп келатабыз. Жандуу менен оркестр, жандуу оркестр менен ырдап келатабыз. Жандуу фонограммасы жок сүйлөп жүргөн көмөндөр болушу мүмкүн, эч фонограмма менен сүйлөшү мүмкүн эмес. Анан калган эстраднычыларыбыздын бардыгы көбүнчө фонограмма менен чыгып кетип атат. Эми баягы биздин жашынакай көрүүчүлөр эс алалы деп ошо бир далай акчага сатып алып, миңдеген көрүүчүлөрүбүз келип туруп, анан кийин студияда жазылган калпым менен мындай бир ракат алып кете албайт да. Бул накка калп болот да. Бул нерсени эчак эле токтотушубуз керек. Жердин барында токтогон. Кезегинде Абба деген бизди дүйнөнү кыдырган группаны пирамиданын астынан уруксат бербей коюшканда, алар фонограммасы жок ырдай алышпайт да. Ушундай бир чоң учурунда дагы бир төңкөрүш сыяктуу болгондо биздин республикада элибизди алдабашыбыз керек. Элге чындап ошол кезде оорусаңда жандуу менен аткарып беришибиз керек. Демек, бизде чыгармачылыкта дагы чындык керек экен. У нас в гостях заслуженная артистка Кыргызстана Галина Кетова. Здравствуйте. Галина, здравствуйте. Актеры часто перевоплощаются на сцене. Насколько актеры играют в жизни? Вы знаете, я считаю, что настоящий профессионал старается по-настоящему прожить эту жизнь, по-настоящему прочувствовать, чтобы потом быть настоящим на сцене. Вот потому что иначе будет ложь, умноженная на ложь, и ни один зритель нам не поверит. Да, мы часто говорим сегодня в программе о лжи и правде в искусстве, но есть еще другая тема — политика. И вот в политике насколько приемлемо говорить ложь и как это чувствуется? Ну, я думаю, что есть прекрасная возможность проверить, человек говорит правду или нет. Зеркало нашей души — это глаза. Поэтому бывает, что я смотрю на некоторые баннеры некоторых кандидатов, и я не верю человеку, потому что я вижу глаза. Конечно, сердце человека всегда говорит правду. И поэтому у нас есть одно такое правило у актеров. Не надо думать, что зритель глупее нас. Я думаю, что наши люди далеко не глупые, достаточно мудрые уже. И поэтому каждый человек, я думаю, смотрит и видит, где правда, а где ложь. Спасибо, Галина. Насколько я знаю, у вас есть номер для нашей передачи. Я бы хотела прочесть небольшой отрывочек из «Первого учителя» Чингиза Айтматова. «Каждое утро, рано-рано, мой первый учитель
поднимался по узкой горной тропинке высоко-высоко в горы, и спускался он оттуда только поздно-поздно ночью. Бедняга, учительское дело тоже, видно, не из легких. Дюйшен учил нас как умел, как мог. Конечно, он не имел ни малейшего представления о методике преподавания, ведь у него не было даже самого обыкновенного букваря. Но он учил нас как умел, как мог. И вот благодаря его чистосердечному энтузиазму мы верили, что когда народ заживет побогаче, наша школа будет находиться в большом белом здании с огромными окнами, и что ученики там будут сидеть за столами. Баракелде. И песня. Биз Да, мына еще небольшая. ушундай маданияттын Расул, чыныгы. да, есть еще песня. Да? Да. Келиңиздер анда. Песня из фильма «Маленький принц», я думаю, что она очень подходит как раз к этим словам. Келиңиздер. Кто знает, можем подпевать вместе. Давайте. Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна. Ветреным вечером смолкнут крики птиц, звездный замечу я свет из-под ресниц. Тихо навстречу мне, выйди доверчивый маленький принц. Самое главное — сказку не спугнуть, миру бескрайнему окна распахнуть. Мчится мой парусник, мчится мой парусник, мчится мой парусник в сказочный путь. Где же вы, счастья острова? Где побережье света и добра? Там, где с надеждами, там, где с надеждами самые нежные бродят слова. Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна. Браво, 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 спасибо, Галина. Айда мына ушундай сонун ырлары жаңырганда чындап эле кошулуп ырдагың келет экен. Анткени чыгарма, музыка бул адамдын жан дүйнөсүн байытат эмеспи? Азыр дагы бизде кийинки конокторубуз бар. Бул жигиттер бүткүл Кыргызстанга белгилүү Тамашо лигасынын жигиттери, мындайча айтканда чемпиондору десек дагы болот. Сахнада жакшынакай тамашаларды аткарып жүрүшөт. Анда кол чабуулар менен келиңиздер тосуп алсак. Азамат Исмаилов, саламатсыздарбы? жана Самат Эркинбеков, сиздерди сахнага узатып койсок, келиңиздер. Келиңиздер. Кол чабуулар болсун. Биздин Кыргызстандын мыкты күлкү жаратуучулары. Алгач келиңиздер ортого. Азамат, Самат. Жайгашып алсаңыздар. Алгач суроо, Азамат. Мына сиздер көрөрмандарды ишендириш үчүн, же болбосо чыныгы юморду, күлкүнү тартуулаш үчүн тамаша айтып атканда калп айткан учурлар кездешеби?
Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алпарчылар, урматтуу агайым туугандар. Негизи биз жашоодо бардык нерсени көргөндүктөн ошол нерсени тамаша аркылуу чагылдырабыз да. Биз тамашалап аткан нерсенин бардыгы чындык десек болот. Себеби дегенде биз ар бир окуяны, ар бир учурду көрүп, анан кел ушул нерсени биз эми ошо тамаша аркылуу чагылдыралы. Себеби дегенде ошол нерсени балким бир адамдын кемчилигин же бир коомдо болуп жаткан кемчиликти мындай тамай түз айтсаң, адамдарга катуу тиет, кабыл алгысы келбейт. Тамаша аркылуу айтсаң, ошону күлүп жайнап кабыл алат, анан күлгөндөн кийин ойлонуп да чын эле депчи. Ошондуктан көбүнчө учурда биздики баягы чындык десек болот. Калпы жок эле. Жашоодо болгондуктан. Самат, мына сиздер тамашаны аткарып жүрөсүздөр. Үйдө кандай сиздердин образ? Үйдө? Үйдө, мындай үйдө калп айтып, же болбосо сүрдүү көрүнөсүңөр үйдө. Үйдө дагы ушундай эле тамаша айтып, тамаша аралаштырып, үйдө ушундай мамиледе болосуңарбы? Үйдө дайыма тамаша менен жүрөбүз. Бирок кээде келинчекке калп айтыш керек болуп калат, кээде да эми. Кандай учурларда? Эми бир жактан кечигип келатканда, үйгө кеч келерде, мисалы түндө 1де келем десең, анын көңүлү үчүн бир 11:30да келем деп коюш да. Кээде айлык алган жокмун деп калп айтып болуп калгам да. Айлык албайм. Анда кергиле Самат, Азамат, азыр силердин бир атайын даярдаган номериңер бар экен, ошого күбө бололу. Эми биз азыр кийинки учурда, өзгөчө азыркы абалда бизде Кыргызстандын булуң бурчу эле саясат болуп кетти десек болот. Шайлоого жакын. Ошондуктан азыр эки адамдын башы бириксе эле саясат жөнүндө сөз болуп атат. Биз дагы акыркы убакта ошол саясатты тамашага чагылдырып, тамаша аркылуу берип атабыз. Элестетиңиздер, шайлоо бүткөндөн кийин бир кандидат өзүнүн талапкерлигин койгон ошо шайлоого. Жөнөкөй Карапаевич шайлоодон кийин бир эле добуш алып калыптыр. Ошол тууралуу биз кененирээк маалымат бермекчибиз. Кол чабуулар Жөнөкөй Карапаевич. Айтыңызчы, Жөнөкөй Карапаевич, мынакей бүгүн сиздин маанайыңыз жок, түшүнүп атабыз, шайлоодо бир эле добуш алып калыптырыңыз. Ушул бир эле добуш алганыңызды бир аз комментарийлеп бербейсизби? Эмне үчүн бир добуш алып калдыңыз? Кандай болуп калды? Ушу жөнүндө кененирээк айтып кетсеңиз. Эми, дос. Бул жашоодо бар боло берет экен да. Адамбыз акырычы биз. Жөнөкөй Карапаевич, албетте, бул жашоодо бардыгы болот, бирок биз кыргыз эли мындай тууганчыл келет эмеспиз? Тууганчылбыз да. Сиздин эле туугандарыңыз болсо керек. Жок дегенде бала чакаңыз, аялыңыз болсо керек турабы? Бала чакаңыз бар да, канча балаңыз бар? Албетте, туугандарым жана 5 балам бар. Ошол менен 5 балаңыз добуш бергенге жаш жете элекпи эмне? Жок, жеткен. 18ден ашкан алар. Анан? Бирок алар мага ишенбейт да, дос. Сомнениялар магачы. Макул. Жок дегенде сиздин мындай сүйүүңүз менен бөлүшкөн аялыңыз сизге ишенсе керек да, турабы? Аялыңыз добуш берди бизге? Аялым бакш, эмне кылсын? Берди да мага добушунчу. Мен колдойт ал. Мына Жөнөкөй Карапаевич, мына аялыңыз добуш берсе, анан аялыңыздык менен сиздин өзүңүздү кошкондо экөө болуп атпайбы? Бирок кайсыл себептен бир добуш болуп калат сизге? Ошол таң калыштуу болот бизге. Мен өзүмбү? Сиз өзүңүз добуш бердиңиз да. Дос, мен өзүм ишенбейм да. Керек болсочу. Мен өзүмө сомнениямын. Анан ошондо сиз добушту кимге бердиңиз анан? Мен башка бирөөгө салдым добушумду. Мына кызык. Мен көкүрөгүм мындай. Өзүм каалаган адамга салдым мен. Мына бизге ошол кызык болот. Сиз ошо кимге салдыңыз ушундай? Кимдин көкүрөгүңүз каалап, кандай болду? Ошол жөнүндө айтып койбойсузбу? Мен аны көпчүлүктүн көзүнчө айта албайм мен. Кечир дос. Жөнөкөй Карапаевич, колуңуз чеп кыздардай болбой, ыйлаган саскы. Эфирден ыйлаган уят дейм. Айта бериңиз. Ким ал? Ким? Кайсыл кандидат болду экен? Чыгыш эшикке. Айда берсем анан айтасыңар мен, айда берсем. Ушундай. Анан дагы бир күлкүлүү жагдай болуп калды. Ошо ар бир эки адам башы бириксе эле мындай саясат болуп атпайбы? Саясат эки кекеч адам ошо саясат жөнүндө сүйлөшүп атыптыр. Ошол тууралуу көргөзүп эле. Элестетиңиздер, эки кекеч адам саясат жөнүндө сүйлөшүп атат. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың? Досум, жакшысыңбы? Жакшы. Сен кимге шайладың? Мен тиге же буга шайлаган там. Сенчи? Мен балдардын баары эле же буга же тиге шайлайсыз атат. Бирок мен өзүм Болду, токтот. Кой отур. Кете берчи, бар кете берчи эле. Рахмат сиздерге. Жөнөкөй Карапаевичке жана Азамат Исмаиловго кол чаап койсоңуздар. Тамашоо лигасынын Чоң рахмат, сиздерге да рахмат. Алдыдагы шайлообуз аман эсен, тынч жана жакшы өтүп кетсин. Ошо. Күлкү шаң менен өтүп кетсин.
Рахмат, чоң рахмат, айтканыңыздар келсин. Албетте жигиттерге кол чабуулар, булар чыныгы жашоодо орун алган калп жана аны сахнадагы антип юморго айлантат. Мына ушул боюнча бизге жакшынакай тамашасын көрсөтүп берди. Анда биз маегибизди башка тема менен улантсак, анда медицина темасына кеңири токтолобуз. Азыр биздин бул багытта суроолорубузга Кыргыз Республикасынын белгилүү академиги, белгилүү ортопед Сабырбек Жумабеков жооп берет. Сабырбек Артисбекович, кош келиптирсиз. Мына дарыгерлер айрым учурда бейтапка же болбосо анын жакын туугандарына калп айткан учурлар кездешеби? Бир баса белгилей кетүүчү нерсе, дарыгерлердин көпчүлүгү Гиппократтын антын бергенсиздер да. А бирок ошол анттан тайып мындай калп айткан кандай учурлар болот? Албетте андай калп айткан учурлар болот. Жакшы сөз бар го, үмүттүн шамы аягына чейин жанып туруш керек. Адамдын жүрөгү токтогондо, дем алганы токтогондо гана ал адамда үмүт үзүлөт дегендей. Ошондой учурлар болот. Бизде ошол оорунун өзүнө, бейтаптын өзүнө мындай калп айтууга туура келет да. Сиз аягып кетесиз, жакшы болуп кетесиз, сакайып кетесиз, басып кетесиз, баары жакшы болот. Келечегиңиз алдыда деп мындай бир жакшы мындай бир сөздөрдү айтып, ошол кишиге мындай бир алдыга бир үмүттү жаратканга бир багыт бергенге болот да. А ошол эле учурда ошол бейтаптын туугандарына, жакын адамдарына албетте биз болгон чындыкты айтышыбыз керек. Ошон үчүн медицинада биз айтабыз, бир адамды биз калп айтсак болот бир адамга, а бирок жалпы мисалы анын жакын туугандарына биз калп айта албайбыз. Ошо калпты айтып туруп жумушуңузда анан үйгө келип кабат тең ушуну айтпай эле койбой деп мындай бир жүрөгү ооруп калган учурлар бар. Албетте жүрөгү ооруйт. Ошону айтып аткан учурда эле баштаганда эле жүрөгүң ооруйт. Себеп дегенде көзү жетип турат. Мисалы бир учурда айтып берейин. Бизде жүлүн үзүлүп келген адамдар болот да. Жүлүн үзүлүп, омурткалары сынып, анан аны 6 сааттын ичинде жасаса, ал адамдарга азыркы медициналык практика көрсөтүп атат, базып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Мисалы көп андай, азыр биз көп ушундай оорулардын бутуна тургузуп атабыз. Мисалы мага жакында эле бир оору келди, аны атын айтпайм. 4 жылдан кийин келип атпайбы? 4 жылдан кийин келди. Бирок операция болгон. Бизге чейин көп. Биз көрүп турабыз. Биз операцияны жасаган күндө дагы ал оору эч качан базалбайт да. Ошон үчүн биз ооруга эмне деп айта аласың? Мисалы мага келди, үмүтү менен келди, аябай суранып келди. Ушундай көзүнөн көрүп турат, ал киши мага ушундай ишенип атат да. Ушундай ишенип, тим эле ушул дарыгерлерди бир кудайындай гана көрүп атат да. Анан ошол ооруга айтууга туура келет. Жана мен айткан сөздү сизге дагы 2 жыл керек, базасыз, баары жакшы болот, бутуңуз кыймылдайт, кадимкидей отуруп басып кетесиз деп ошол учурда калп айткан нерсе болот. Бирок ошол эле учурда жүрөгүң дагы сыздап, тиги оорунун несин өзүң аркылуу, өзүңдүн ички дүйнөң аркылуу өткөрөсүң да. Туугандарына алып калып, алар менен болгон нерсени айтып бериш керек. Үмүттүн шооласын, демек жылдызын жандыруу үчүн айтылган калптар деп билсек болот экен. Муну сизге чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Наш следующий гость в студии, член национальной команды по греко-римской борьбе Руслан Царев. Руслан, здравствуйте. Всем здравствуйте. Руслан, скажите, пожалуйста, насколько в вашей спортивной карьере вы сталкиваетесь с подставой, с ложью и как с этим справляетесь? Национальная сборная команда Кыргызской Республики часто выезжает за рубеж на соревнования. И бывает такие моменты, просто пример приведу, что вот, допустим, национальная команда уехала в Турцию на соревнования, и так получилось то, что наш кыргызский спортсмен встречается с турецким спортсменом. Если для турка эта схватка принципиальная, то схватку просто сольют, не дадут нормально отбороться, потому что все зрители, все судьи и тренера будут на его стороне. И что делает спортсмен в такой ситуации? Как ему честно бороться? В основном наши спортсмены проводят хорошую подготовку. То есть спортсмен профессиональный, который занимается спортом, он должен на 2 головы быть выше, чтобы не засудили ни при каких обстоятельствах. Чаще всего, если судьи захотели засудить, у них это получится. То есть какой бы ты ни был сильный, тебя все равно сольют. Это не только так в спорте бывает, в жизни тоже. А что помогает дальше бороться и справляться с горечью, да, и победить в конце концов? Спортсмен, именно профессиональный, сейчас про них скажу, который занимается спортом на протяжении какого-то определенного времени, у него в первую очередь характер.
формируется за все. И с помощью характера он может даже проиграть, но потом прийти в зал и начать по новой, потому что он хочет в первую очередь доказать самому себе, а только потом своему тренеру, стране, ну и всяким там спонсорам. Руслан, мы вам желаем всегда, чтобы вы побеждали, несмотря ни на что. И переходим к следующему гостю. Следующий гость Сергей Пономарев. Здравствуйте. Сергей Пономарев, президент Ассоциации предприятий, рынков и сферы услуг. Мы будем говорить сейчас о бизнесе и насколько вот лживый человек может построить бизнес. Это возможно? Да, это возможно, но только на небольшой отрезок времени, то есть на краткосрочный период. Ну, простой пример. Если вы покупаете самцы, и они написано, что не с мясом, но покупаете там мясо, вдруг нету, но вы можете обмануться раз, два, сказать потом об этом своим друзьям. И таким образом долгосрочная стратегия на построение бизнеса, она, естественно, не получится. Но есть другие примеры, когда существуют маркетологи, которые искусство продавать возвели в абсолют, и маркетологи умеют нам дополнительно продать лишнюю пару обуви или еще один телевизор или еще что-нибудь. Мы ловимся на определенные уловки. Ну, например, там скидки до 70%. Мы заходим в магазин, видим красивую, огромную такую афишу, скидки до 70%, а потом выясняется, что до 70% только на те модели, которые уже устарели, но понравилась же эта модель, ее уже держишь в руках, она уже мысленно твоя, и когда выясняется, что она все-таки идет по обычной цене, ну, человек все равно покупает. Ну, в принципе, и что в бизнесе, что в политике, вот удовлетворение потребностей – это в основе всего. И если люди не удовлетворяют ожидаемые потребности, то тогда, конечно, долгосрочно выстроить стратегию в бизнесе, да и в политике, я думаю, невозможно. Да, Сергей, вот мы говорим о том, что лживый человек не может построить долгосрочный бизнес, да, люди в нем будут разочаровываться и больше не будут покупать его товар. А как же в политике? Есть такие параллели? Ну, конечно, есть. Ну, во-первых, начнем с того, что цели в бизнесе и в политике начинаются с общих слов удовлетворять потребности. А задачи там уже могут быть разные, но цели всегда лежат во внешней среде. Тогда получается, что людям нужно прежде всего вспомнить старую притчу, которая есть и в Библии, и в Коране, когда ученики спросили у учителя: «Учитель, как же отличить хорошего человека от плохого?» И на что учитель ответил: по делам и поступкам судите. Вот и в бизнесе, когда существует бренд имеет определенное положительные качества, и тогда покупатели, когда знают, что этому бренду они доверяют, они отдают предпочтение этому бренду. В политике точно так же, если по старым делам мы видели, что обещания они не выполнялись, и обещают еще больше золотых гор, то, соответственно, вот видите, такая параллель как бы однозначно напрашивается. Спасибо. Я надеюсь, что в Кыргызстане мы скоро начнем и научимся ценить и уважать политика по поступкам. Да, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен эсиңиздерге сала кетсем, коомдук биринчи каналдын түз эфиринде атайын чыгарылыш. Бүгүнкү темабыз саясаттагы жана жашоодогу калп менен чындык деп аталат. Бул жерде ар тармактын белгилүү өкүлдөрү келип, өздөрүнүн жашоодо жана профессионалдык жашоосунда туш болгон кандайдыр бир окуяларын айтып берип жатышат. Анда биздин студиябыздын кийинки коногу белгилүү Куудул, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, композитор деп да айтсак болот, Гүмөндөр Абылов. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Гүмөндөр мырза, сиз абдан сүрдүү көрүнөсүз да? Бирок сахнада күлкү жаратуучу юмористсиз. Ушул эки мүнөздү, эки образды жашоодо чогулуп кетүү кыйын болсо керек. Эми күлкү өзүң айткандай сахнадагы ишим да, бул жумушум. Анан үйдө деле ал жумушта боло бергим келбейт да. Үйгө барып деле же болбосо көчөдө деле ошол жумушумду аткарып эле ар кимди күлдүрө берсем, анда мен кудул болбой эле, актер болбой эле, анда мен бир ажыкыс киши болуп калышым ыктымал да, мындай бир олуттуу эмес, мындай алдамчы болуп, калпычы болуп калышым ыктымал да. Ал эми сахнадагы күлкү чындыкты талап кылат да. Чындык качан жаралганда ошондо гана күлкү пайда болот да. Сахнада болсун, турмушта деле ошол. Бирок турмушта жана жогоруда айткандай, бирөөнү айыктырыш үчүн, же болбосо бирөөнү жакшы окутуш үчүн мактап калп айтууга туура келет. Бирөөнүн диагнозун жашырып, даже өзүнө эмес, туугандарына дагы айгат деп баягы үмүт берүүгө туура келет. Анан эми Кыргызда турмушта дагы
қалып деген бір қырғыз күлкісінде қалып деген де бір жанр бар да. Жаңағы немістерді барып жалғыз эле кырып келген, же болбосо охотага чыгып кийиктин баарын короосун айдап келип алып аткан сыяктуу қалыптар толтурады. Бул атайын элдер бір тойлордо қалпычыларды жарыштырып, бул элге зыяны тийбеген қалып да. Ал эми саясатта биз қалыптарды көп эле көрдүк. Саясатта қалып болбош керек деп ойлойм да. Себеби дегенде саясатта бир эле қалып бүтүндөй коомду, адамдарды жолдон адаштырышы мүмкүн. Мисалы биз 70 жыл коммунизмге барабыз деген қалып менен 70 жыл адашканбыз да бир убакта. Ошол сыяктуу менде бир эме окуя эсиме түшүп атат. Жана балдар айтып кетпедиби? Кекештер жөнүндө. А жерде да кекеч бар да. Эки жигит Нью-Йоркко барат экен да, 100-нче этажда жатышат экен да. Анан кетерде жарым сааттан кийин эшиктин алдына чыккыла, автобус алып кетет, аэропортко кетебиз деп объявление болот экен. Экөө эме 10 мүнөттө лифт менен түшөбүз да. Ага чейин бир Нью-Йоркту бир акыркы жолу көрүп алалы деп балконго чыгып 20 мүнөт эки жакты карап турушуп анан түшүп баратса, бирөө айтат дейт, дейт, пыңды коя турчу жүрү деп туруп лифтти басып туруп түшүп кетет экен. Түшүп кетсе, жеткенден кийин эмне пп десе айтат дейт, паспортум калып калды деп айтат. Анан кайра үстүн көздөй, то есть лифт иштебейт экен да, ылдыйды көздөйчү, жөө түшөт экен чуркаган бойдон. Барат пыпылдайт дейт, анан жерге түшкөн эмне десе паспортум калып калды. Анан лифт өйдө жака гана иштейт экен да. Анан жүрүп анда барып келе калалы деп экөө лифтке түшүп баратса, та дейт, тыгыңды коя турчу деп жини келип лифтти басат, 100-нче этажга кетип барат. Эмне тыты десе, тамашалайм деп айтат. Асыгандай бизде азыр саясатта бир калыптын азабын бир нече жыл, даже өмүр бою тартып, азабын тартып калышыбыз ыктымал деген ойдомун. Ошентип жүрөрүбүз да лифттен кайра чыгып 100-нче этажга анан кайра түшүп, калыптын ошол кесипети да. Ооба, айда көпчүлүк учурда турмушта биз адамдын көңүлүн оорутуп албаш үчүн калп айткан жокмун, тамашалап койдум дейбиз да. Тамаша менен калыптын кандай айырмасы бар? Тамаша эми, тамаша бул утурумдук. Тамаша акырында айтылат. Мойнуна алып, тамашалап койгом деп, бул калыптын бир утурумдук варианты болсо керек да. Ал эми калп карандай эле калп да, бул элди уруштура турган калп бар, жанагындай көңүл ача турган калп бар, бирөөнүн ден соолугуна карап жооткото турган калп бар. Анан негизи адамдар калпсыз жашай албайбыз го, бирок пайдалуу калптар болсо деген ойдомун да. Баракелде, кол чаап койсоңуздар, Күмөндөр Абылов. Анда мына ушундай жакшынакай анекдот тамашадан кийин биз бир аз олуттуу багытка кадам алсак, тагыраак айтканда саясий өңүттө темабыз уланмакчы. Анан Аида, мен сизден баштагым келип атат. Мына сиз жогорку кеңештин депутаты, эл өкүлү катары парламенттин трибунасына дагы чыгып жүрөсүз. Анан парламенттин трибунасына чыгып, айрым учурда кооз сүйлөп, бирок мындай бир элдин астына популисттик көз караш менен чыгып, бирок жашоодо башкача болгон эл өкүлдөрүнө күбө болуп жүрөсүзбү? Расул мырза, абдан жакшы суроо бердиңиз. Негизи мен парламентке жарым жыл болуп калды окшойт, жакында эле келдим. Анан мурда ишенчү эмесмин, айтышса, трибунадан башка сөздү айтышат, а жашоодо алар дос депчи. Азыр болсо бир айрым саясатчыларды карап абдан таң калам да. Себеби дегенде чай ичип эле отурабыз кафеде, ошол 3-нче этажда. Анан кийин эле саясий бир тема башталганда эле ушундай кетишет, башка эле темада сүйлөшөт, бир кнопка басылгандай да. Анан кайра чыгып алып эле кучакташмай. Мен ойлойм, биздин саясатта дагы, парламентте дагы ушул мындай жаман көрүнүштөр жоюлушу керек. Ошол саясаттагы, тазалыктагы, эгер биз парламенттен баштасак, ал мындай бара-бара элге түшөт. Рахмат. Анда мына ушул саясий эле багытта улансак, бүгүн биздин студиябыздын дагы бир коногу бул белгилүү саясатчы, Замандаш партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдохматов. Жеңиш мырза, шайлоо алдында көптөгөн убадалар берилип, анан укмуш бир лозунгдар айтылат да. Анан шайлоонун эртеси да болот, шайлоонун эртеси эле жанагы айтылган убадалар, лозунгдар аткарылышы мүмкүн. Деги эле биздин шайлоочулар эртеси күнү, же болбосо ошол шайлоо күнү талапкерди чындап туура тандаш үчүн, калпка туш болбош үчүн кантип айырмалай билиш керек? Бул эмнеге алып келет? Шайлоо алдындагы мындай бир куру убадалар, кооз сөздөр. Баракелди, бардык тармактар бүтүп саясатка келдик окшойт. Саламатсыздар бардыктуу агайын туугандар. Эми саясаттагы калп деп жалпы мүнөздөп атабыз. Саясаттагы калп бул өтө олуттуу көйгөй, өтө жагымсыз көрүнүш деп айтам.
анан ушу алгач сөзүмдү жалпы ушу адам баласына таандык болгон жаман сапаттарды ушу бир улуу инсаныбыздын сөзү менен баштагым келип турат. Ушу кыргыздын улуусу да болгон, бийиги да болгон, улугу да болгон, жылдызы да болгон, калеми менен дүйнөгө таанытып, дүйнөнү багынткан Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун жакшынакай сөзү бар. Адамга эң кыйын күнүгө адам болуш депчи. Анысыкандай ушу адамды эки гана чоң сапат адамдык сапатынан чыгарып, абийирсиз нерсеге алып келет. Бул жоопкерчиликсиз жана калп. Мына анысыкандай саясатта калп боюнча эң туура баамдадыңыз. Мына өзгөчө акыркы шайлоолор, мына азыркы болуп аткан шайлоодо дагы айтор айрым талапкерлер бар. Ошо жоопкерчиликсиздин негизинен аткарылбаган убадаларды берип, ошо калп нерсе менен өзүнөн да уялбастан, элден да уялбастан эл алдына чыгып аткандагысы бул өтө чоң жагымсыз жана адашкан нерсе деп тааныйм. Эмнеге? Анткени ал талапкерлер эч качан эсинен чыгарбашы керек. Ошо элге барып калп айтканда бара-бара ал убадасын аткарылбагандан кийин ишеничтен чыгат, анан калпычы деген атка конорун унутпашы керек. Мына ошондон улам чоң бир көйгөй жаралып атат. Калптын артынан, аткарылбаган убадалардын артынан элге чыга албай калгандан улам жана акчанын күчүнө салып ийгендер болуп атпайбы? Добуштарды, шайлоону жалпы сатып алабыз дегендер. Анан эми кантип айырмалаш керек дегенде талапкерлерди абийирини, ыйманы, анын адептүүлүгү жана программасынын реалдуулугу, абдан туура айтты, көз карашы, жүрүм туруму жана буга чейинки тарыхын караш керек, басып өткөн жолун караш керек. Мына азыр талапкерлерди талдап алыш өтө жеңил жана өтө оңой. Алар кандай жолду баскан, эмне иш кылган дегенде. Анан мен кыскача айтайын, дүйнөдө ошо саясатчы, мыкты саясий лидер, элдик адам деген 3 сапатка ээ болуш керек экен. Эң биринчи алдабаш керек, урдабаш керек, анан мамлекет мүлкүн урдабаш керек, анан элге берген убадасын аткарыш керек деп. Мына ушул эле 3 сапат менен талдабаш керек. Анан эл жаңылбайт. Саясатчы же болбосо жөнөкөй деле адам калп айтып атабы, анын көзүнө карап туруп баамдап койсо болот. Албетте, албетте. Бүгүн күндө талапкерлердин көзүнөн биз калп айтып атабы же чын айтып атабы билсек болобу? Албетте, мына азыр ушул эле шайлоого катышып аткан айрымдарын деле көзүнө карап тиктеп анан ошонун сөзүн баамдаса болот. Анткени билебиз да, эми биз билебиз, кайсы саясатчынын көзү чуркап турат, ким туура айтып атат, ким түз сүйлөп атат. Адам баласы чын дилинен айтып аткан сөзүн айтып атканда адамды көзүнө тикей карайт. Ал эми калп айтып аткан адам эч качан көзүнө карай албайт. Мына ушундан баамдаса болот да. Рахмат сизге, анда суроолорго жооп бериңиз. Спасибо большое. У нас в гостях известный певец Кайрат Примбердиев. Кайрат, я давно хотела с вами познакомиться. Особенно вся страна следила, когда вы участвовали в российском проекте «Голос». Скажите, пожалуйста, вот когда вы участвовали, это был огромный конкурс, соперничество. Были ли такие случаи, когда подставляли вас или нужно было применять запрещенные приемы? Добрый вечер всем. Я не могу сказать, что это была подстава, потому что это конкурс, и, конечно же, это испытание на вшивость, как говорится, да? И бывали моменты, когда вот именно перед финалом оставалось несколько дней, а может быть даже 4 дня. И дали несколько песен, потому что мы в финале исполняли не только одну песню, а по 3 песни. И все 3 песни были из тех репертуаров, которые я не знал, никогда не слышал, ну или, может быть, где-то слышал, но не пел. До этого, конечно, мы когда обсуждали песни, выбирались в основном песни, которые хорошо получаются у меня или у другого конкурсанта, у любого, да? А перед финалом были такие моменты, да, что это, может быть, даже в пользу шло, потому что это выводило тебя из зоны комфорта, и на этом проверялась твоя прочность, ну и вообще, что ты можешь из себя представить именно в финале. Поэтому я думаю, что это не подстава, но это было правильно, специально. Так должно было быть. Кайрат, скажите, пожалуйста, вот как помогает творческому человеку искренность на сцене? Искренность на сцене творческому человеку — это, мне кажется, одна из первых, а может быть даже самая важнейшая вещь, потому что если ты на сцене стоишь и исполняешь песню, играешь роль, если ты не искренен, если ты не сочувствуешь песне, не проживаешь этот момент,
слова песни, не переживаешь в своей душе, это видно сразу. Это видно через твои глаза, это слышно через твой голос. Поэтому на сцене, да и в жизни, мне кажется, искренность — это самое первое, что вот нам нужно. Спасибо, Кайрат. Тогда давайте послушаем вашу искреннюю песню. Қолчаулар болсын, анда Кайрат Примбердиев. Кылымдардан кылым картып, кызыл суунун суусу агылып, балжыттанган таттуу кымыздай тулган жердин суусун сагындым. Жүрсөм дагы алыс араңан, ата журтум кетпей санама. Акыл айтып асыл кеп айткан аталардын кебин сагынам. Сарой менен көгөй тоосунан бүркүт шаңшып күкүк сайраган. Ышкын тери басказосунан жүргөн күнүм эсте сагынам. Жылаң айлак чырпыгат менен жылгалардан тунук суу кечип, балтырымды тилип караган. Балалыгым эстеп сагынам. Жашылтып, коңур желдүү салкын асыл жер, кокту белес күнгөй тескейден, кой кайтарган күнүм сагынам. Түндүгүнөн түтүн булатып, апам жапкан нанды сагынам. Үйүр үйүр жылкы айдаган, атам жүргөн жерди сагынам. Апам жапкан нанды сагынам. Балалыгым эстеп сагынам. Кайрат, чоң рахмат сизге. Ушунчалык толкун
жакындаттыңыз, дагы бир ырды ырдап беришиңизди суранабыз. Албетте. Анда кол чаап койсоңуздар, Кайрат Пиримбердиев. Анда мен азыр Атай Огонбаев атабыздын жаштарга деген чыгармасын аткарайын. Рахмат. Чоң рахмат сизге. Кол чаулар Кыргыздын намыстуу белгилүү ырчысы Кайрат Пиримбердиев болду. Кайрат, чоң рахмат. Расул, сиз билесизби азыр биздин студияга ким келерин? Мага табышмак болуп турат. Айтсаңыз, баары бир. Ким келет деп? Баары көптөн күткөн. Анда азыр биздин студиябызга мен ойлоп атам Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер. Болочоктогу президент. Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Кол чабуулар менен тосуп алсак. Кол чабуулар болсун. Келиңиздер. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сооронбай Шарипович менен чогуу Марат Аманкулов, СДПК фракциясынын жогорку кеңештеги фракциясынын мүчөсү жана СДПК фракциясынын жаштар канатынын мүчөсү Беназир Нурланова.
Албетте Сооронбай Шариповичтин кирип келгени баарыбыз үчүн күтүүсүз. Ошол эле учурда жагымдуу болду. Дагы бир жолу кол чаап койсоңуздар, келиңиздер. Саламатсызбы, Сооронбай Шарипович, дароо эле концерттен кийин келипсиз биздин студияга. Сиздин өмүр баяныңызды карасак, карап чыксак, абдан узак жолду басып өткөнсүз да. Ошол узак жолдо ак менен каранын, чындык менен калптын кагылышы болдубу? Кандайдыр бир окуяларды эстеп бере аласызбы? Эми мен турмушумда көп эле нерсени көрдүм. 2 доордо тең иштедим, жетекчилик кызматта. Мен ушуну айткым келет. Мурун ушу жигитчилик деген бар эле да. Жигитчилик деген бар эле. Баа бизде элибиз жакшы сөз бар. Жигиттин сөз өлчөктү өзөлгөн жакшы деп. Мына ушул кол алышса, сүйлөшсө, мен сүйлөштүм эле, кол алыштым эле деп ошону аткарайын аракеттер кылчу. Эгер аткара албаса, кайра келип айтчу да, айтып ушундай болбой калды деп. Бул эми азыркы мезгилде бизде ушундай болуп калды. Айрыкча мына чоң саясатта саясатчылар ушу калпты дагы ушу саясат катары көрүп калышты да, жаман жер ошо болду. Мына мен алыс барбайын, мына кече жакында эле шайлоо мезгилинде bir саясатчы менен 5 жолу жолуктук. Маанилүү иштер боюнча. Мен 2 күндүк жолугушум бар эле. Bir күн аны которуп, самолет учуп келип, эртеме жолу сүйлөштүк, түштөн кийин башканы айтат. Эртеси жолу сүйлөшсөк бирди айтат, кийин бирди айтат да. Бул деген баягы сөзгө турбастык, анан кол алышканда сүйлөшкөндү эртең жөн эле бузуп коюш. Анан кийин калпты айтып коюп, анан ушул саясат деген бизде саясатчылар көбөйө баштады да. Бул абдан жаман көрүнүш да. Биз мындай нерсени токтотушубуз керек. Болбосо бул эң жогорку баягы саясатта жүргөн адамдар калпты муну жөн эле саясат деп алмаштырганда, бул жакшы нерсе алып келбейт да. Мени ушул гана мындай таң калтырат да, кээде күлкүм келтирет. Анан ошондой саясат көрүп алып, анан эл дагы баягы саясат иренжийт саясатка. Анан ошондой саясат иренжийт. Анан көбү билбейт да ошондой саясат экенин. Элге чыкса болсо башканы сүйлөйт. Кылганы башка. Биз ушундай чындыкты биз киргизип жүрөт да. Сооронбай Шарипович, бүгүн биз студиябызда түз эфирде ар кайсы тармактын белгилүү өкүлдөрү менен өз тармагында ийгиликке жетишкен инсандар менен мына ушул чындык жана калпка туш болгон окуялар боюнча талкуу кылып атабыз. Анан албетте адамдын баягы интеллектуалдык деңгээлин, ошол эле спорт менен байланышкан бир уникалдуу оюн бар. Бул албетте шахмат оюну. Шахматтагы саясат сыяктуу. Бул оюнда албетте уникалдуу болушун керек, миңдеген варианттар болуш керек жана бир нече кадамдарды алдыга ойлонуп коюшун керек да. Бүгүн студиябызда конокто Кыргыз Республикасынын шахмат федерациясынын президенти Милан Турпанов мырза бар. Саламатсызбы, Милан мырза? Суроо сизге. Шахматта атаандаш адам провокациялык методдорду колдонгон учурлар, эрежелерди бузуу, чындык чыркырап турса дагы, бирок баары бир кандайдыр бир жол менен жеңишке жеткен учурлар, фактылар кездешет да. Мына ушул жеңиш үчүн ушул нерселер маанилүүбү? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендеш бир туугандарым. Эми негизинен көбү пендечиликке алдырат экен. Албетте андай ыкмаларды колдонгондор бар. Бирок шахмат тарыхын карап көрсөк, мындай ыкмаларды мурда колдончу да. Азыр Кудайга шүгүр сейрек колдонуп, азыр маданият пайда болду. Эрежелер бар, адилеттүүлүк жолу менен ушул мындай жакшынакай жеңишке жетишкенге аракет кылышат. Чыныгы таймаштын негизинде. Ошон үчүн Кудайга шүгүр азыр мындай сейрек неме көрсөтүлүп атат. Анан негизи айта кетсек, шахмат ушу жашообузга, саясатка да түздөн-түз байланышы бар десек болот. Ак менен каранын күрөшү. Анан бул стратегия деп койсок болот. Анан мамлекетке деле салыштырсак болот. Буякта эл бар, жоокерлер бар, мындай хан бар, визир бар, бүт команда бар. Ушундай бизге ушу байланыштырып айтсак, азыркы убакта башчы менен багыт керек. Ушул башчы каяка багыттаса, туура багыт көрсөтсө, мындай түз багыт көрсөтсө, Кудай буйрса жеңишке жетебиз деген оюбуз бар. Ушул шахматтын ушундай түздөн-түз байланышы бар. Кудай буйрса, ойлойм ушу түз адамдар, түз адамыбыз Кудай буйрса мамлекетибиздин келечегин ойлогон, Кудайдын каарынан
корккон, элдин каргышынан корккон адамыбыз келип, Кудай буйрса биз түз жолго түшөбүз. Ошо элибиз ойгоно турган убакыт келди, бирге турган убакыт келди. Анан бириктире турган адамыбыз да бар, Кудайга шүгүр. Баракелде, кол чыгуулар өтө жакшы жооп болду. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Жээнбеков Сооронбай Шариповичке кайрадан суроо бергим келип атат. Сооронбай Шарипович, мына президенттик шайлоо болобу, парламенттик шайлоо болобу, көптөгөн талапкерлер айрым учурда куруу ваадаларды беришип, абдан кооз кептерди айтып, шайлоочулардын көңүлүн жибитишет да. Анан мына талапкер катары ошондой эле Милан мырза айткандай ак менен караны, чындык менен калпты аңдай билиш үчүн, айырмалай билиш үчүн кантип биз айырмалай билишибиз керек ушул нерселерди? Өзү бир белгилүү саясатчы айткан экен да, ушунча көп калп айтпайт, согуш мезгилинде, аңчылыктан кийин, анан шайлоо мезгилинде. Айрыкча бизде шайлоо мезгилинде абдан көп убадалар айтылат, көп убадалар берилет. Анан айрыкча массалык мал каражаттары бар талапкерлер, мүмкүнчүлүгү бар талапкерлер ар жактан ар кандай жолдор менен ошо элибизге өзүнүн оюн, пикирин таңууланга мына аракеттер болуп атат да, катуу болуп атат. Бирок мунун баардыгы артта калып келип атат да. Мына бизде ушундай саясатчылар бар. Куу чечен деп коет го, тили менен буудай куйрут дегендер. Ошонун баардыгын тең эле элибиз көрөгөчтүк кылып айырмалап келатат. Айырмалап келатат. Элибиз ошо берген убадаларды кайрадан сурай баштады. Мурункудай болбой. Унутпайт азыр. Унутпайт. Элибиз өзү азыр ылгап атат. Ким туура айтып атат, ким калп айтып атат. Азыр мына ачык коом, таза коом түзүп атканда, мына элибиз буга чоң салым кошуп атат. Мына байкасаңыздар, ошондой көп убада берген, бирок аткарбаган кээ бир саясатчылар азыр ошол жерге бара албай жүрөт айылдарга. Мен билгендер көп андайлар. Андайлар элибиз өзү баарын тең жолго коет. Ким калп айтып атат, ким чын айтып атат, мен алардын атын айткым келбейт. Алар баары белгилүү да, элибиз билет. Рахмат. Кол чыгуулар чоң рахмат. Марат Аскерович, скажите, пожалуйста, вы согласны с тем, что сказал Сооронбай Шарипович? И на самом деле приходит ли такое время для Кыргызстана, когда люди устали от лжи политиков? И что значит для политика ложь, правда и ответственность? Добрый вечер всем, добрый вечер, Аида. Ну, тема сегодня очень такая хорошая для диалога, правда, ложь. И очень своевременно, более 30 дней, да, мы наблюдаем вот эту предвыборную гонку. Большой поток информации сегодня свалился на голову наших избирателей. И действительно избирателю сейчас, наверное, сложно, да, понять. Вот. Но завтра у нас день тишины, и я вот обращаюсь к нашим избирателям. Завтра день тишины, вы должны сесть и подумать. Много было сказано, но нужно подумать конкретно о делах. Что было, когда, с кем сделано. Наш кандидат, во-первых, выдвинулся от партии. Его выдвинула действительно народная партия СДПК, Сооронбай Шарипович. Многотысячная армия, самая многонациональная. А некоторые даже не смогли найти опору в своей партии. Кроме того, все на предвыборной гонке говорят о том, что о интернационализме, о том, что хотят, чтобы все чувствовали себя свободно и дышали свободной грудью в нашей стране. Да? Но на деле, если посмотрим, Джугурку Кенеши, фракция СДПК самая многонациональная. И там представители всех социальных слоев. Когда мы идем на выборы, вот правда, да, это вот основа нашей партии. И идеология – это социальная справедливость. Когда мы идем на выборы, мы заявляем о списке определенном, в котором есть представители разных этносов, разных сфер деятельности. И пройдя в парламент, мы его не меняем. То есть мы с уважением относимся к нашему избирателю. Это первое. Следующее, это нужно нашему избирателю понаблюдать и вспомнить, как шла гонка. Кто из наших кандидатов как вел свою гонку. Кто, как Сооронбай Шарипович, четко и уверенно шел, скажем, придерживаясь одного курса, без агрессии, работая именно не борясь за голоса, а ведя диалог с нашим избирателем. Вот. И как некоторых наших кандидатов швырялось. Спасибо большое, Марат Аскерович. Сооронбай Шарипович, менде акыркы суроо. Сиз көп кызматтарда иштеп келдиңиз да? Анан ошондо
колуңузда иштеген адам сизди алдаса же чын айтып атабы, аны кантип билесиз? Эми мына турмушта абдан көп эле кадр тарбияледим, өстүрдүм. Жакшысын дагы, жалкоосун дагы, өзүнүн жанын бакканын да көбүн көрдүм. Бирок баарында тең ушу тарбиялегенге, тарбия бергенге, жакшы кесипкөй адис кылганга аракеттери көп кылдым да. Аны эми адис тандаганда абдан көп критерий бар. Эң негизгиси адис кесипкөй болуш керек, биринчи. Чынчыл болуш керек. Жүрөгүндө, ички дүйнөсүндө ушу элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы өзүнүн кызыкчылыгынан жогору туруш керек да. Негизги баягы талап ошол. Анан эми биздин талапка чыдабагандар көп өзү эле чыгып кете берет. Анан иштеп атканда эле баягы жалкоо адис, жанын баккан адистер жана элге, мамлекетке туура эмес мамиле кылган кадрлар өзү эле билинип калат. Өзү эле четтеп чыга берет. Сизди алдаган адамдар болду беле, жана көңүлүңүз калды беле? Андай болгон, көп болгон андай. Анан кайра эле саясатта, мисалы үчүн саясатта алдуу абдан көп да. Анан кайра эле туруп, мисалы үчүн спорттогудай жеңишке жетиш үчүн кандай ойлор, сапаттар сизге жардам берет? Биринчи өзүңө талапты катуу коюшуң керек, Өзүң биринчи баарын үлгү болушуң керек. Бир нерсе жетиш үчүн. Сага өзүңө ошо тегереңдекте баары ишениш керек. Дага таяныш керек. Өзүң билгенди билиш керек. Анан ошо команда менен бирге чогуу ошо максат коюп чогуу барсаң, анан кийин ошо ийгиликтерге жетесиң да. Анан жалгыз өзүң ал бир жакшы максатка жетиш өтө кыйын нерсе. Ошон үчүн командный дух деп коет, ошо сөз болуш керек. Рахмат сизге. Азыр Марат Аскерович да кайтты. Биз экрандан да көрдүк. Сиз өлкөнү кыдырып келдиңиз, ар бир адамдын жүзүнө, көзүнө карадыңыз. Дагы бир ошол жолугушууларды жыйынтыктап, балким кайрылууңуз бардыр. Урматтуу мекендештерим, мына бизди мамлекетибизге Кудайым берди. Кырлар жоктур, кыргыз буту баспаган, сайлар жоктур, кыргыз сөөгү жатпаган дегендей, эки сап менен биздин ата-бабаларыбыздын ушу мамлекетти курабыз деп, мамлекет сактайбыз деп, эмнени көргөнүн, не кылганын айтып турат. Биз биринчи мамлекетибизди көздүн карагандай сакташыбыз керек. Мына мен элди кыдырып келдим, бардык аймактарда болдум, угуп. Мени эң кубандырганды элибиз жеке суроо эмес, мамлекеттин келечеги жөнүндө мына айтып ой бөлүшүп атышат. Мына акыркы 6 жылда абдан көп жетишкендер болду. Президентибиз алмашыр башында туруп, ошол жетишкендерди кармап калалы, бүт электерин улайлы деген мына маселени коюп ачты. Мен деле биринчи максатым Кудайым колдоп, элим колдоп, шайланып калсам, ушу жетишкендерди бекемдеш, бүт электерин бүтүрүш. Астыбызда дагы абдан чоң көп реформалар бар. Ошону тездетилген режимде бүтүрүп биздин мамлекетибиз дагы бир жогорку деңгээлге мына көтөрүп чыгыш. Анан Кудайым колдоп, эл колдоп, элим колдоп, президент болуп шайланып калсам, менин билимим дагы, тажрыйбам дагы, дараметим дагы, ар-намасым дагы жетет. Ушул оор жүктү көтөргөнгө, элиме, журтума кызмат кылып бергенге. Мени СБК партиясы талапкер кылып көрсөткөндө съезде айттым эле. Ошону кайталап коеюн. Ала тоонун уулу болуп, өз элимдин кулу болуп мен иштеп берем, урматтуу мекендештерим. Баракелде. Сиздин колдооңуз ар бир кыргызстандыкка чоң дем берди деген ойдобуз. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр жана бүгүнкү студиянын коноктору, мына бүгүн биз коомдук биринчи каналдын түз эфиринде ар тармактын белгилүү өкүлдөрү жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин жумушунда ар кандай учурда калпка жана чындыкка туш болгон окуяларына күбө болдук. Эң соңунда Аида, программанын соңунда айтарыбыз, калптын казаны эч убакта кайнабайт. Жада калса ал кайнаса дагы башка бир идишке куюлбайт. Да, сегодня была очень интересная передача. Всегда смотрите на поступки человека, всегда услышьте, что говорят о нем люди, которые вокруг него, из чего состоит его репутация. Биз чындык үчүн. Биз чындык үчүн.
анда азыр гимнге кетсек. Мынакей дүркүрөң оңо чапыңыздар келиңиздер. СПК партиянын кийимини. Патриоттар барсыңарбы? Кыргызстан тоолордун мекени, тонок сулар токойлор кендери. Кылымтарга түбөлүк жашай бер, өсө берген гүлдөгүн мекени. Көк асманды тиреген толорун, ак булутту жандаган золорун. Жаратканым сулуулук бериптир, айтып бүтпөсөң бир кос мекеним. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнун кенен. Кыргызстан, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнун кенен. Кыргызстан, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Кол жапыңыздар, келиңиздер шаңдыраак. Ата журтум, алатом мекеним, коргойбуз биз, сактайбыз өзүңдү. Күн нуруна бөлүнүп жерге биз, кыргызымдын эрдигин даңтайбыз. Алатобуз элимдин тирегин, көк асманга желбирейт желеги. Кыргызымдын эрдигин даңтайбыз, бабалардын салтын биз сактайбыз. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнун кенен. Кыргызстан, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнун кенен. Кыргызстан, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Келиңиздер, элим жерим тынч болсун, элим жерим аман эсен болсун. Биздин татыктуу президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков байкебизге бир кол чапыңыздар. Келиңиздер, патриоттар барсыңарбы? Азыр барыбыз чогурдайбыз, Барыбыз чогуу. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнун кенен. Кыргызстан, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнун кенен. Кыргызстан, Кыргызстан,